Assalamu alaikum ustazым дейт. Менин суроомо экөө менен жазасыз. Жооп күтө албадым. Ушуга бир жооп берип коесузбу? Мен күйөөм менен 1 жыл мурун нике кыйдырып, мен дейт. Менин күйөөм деңиз, 1 жыл мурун нике кыйдырып алыптыр. Москвадан кайра менин жаныма келди. Кечирдим, бирок ал менин ырыскым болчу дейт. Ошондой болушу мүмкүнбү? Болсо мен бошотоюн деген. Бошотоюн деген оюм болуп атат, Аллах ыраазы болсун. Эгерде Москвага барганда никелеп алса, ал күнөө иш кылган жок. Сизге ошол учурда тыйын тыпыр жөнөтүп, адилеттүүлүк кылып аткан болсо, анда ал зинага барды дегенде күнөө иш кылган жок. Болгону ортодо адилеттүү болдубу, жокпу, ооп кетпедиби, калыстыктын кылы таразасы кыйшайып кетпедиби деген маселе. Анан шариятыбызда баягында эркек адам колдон келишинче адилеттүү, андайлар аз, бирок адилеттүү боло турган болсо, биринчи аялы ушул экинчи аялыңа талак бер деп талап кылуусу бул чоң күнөөлөрдүн бири катары болот. Болгону маселе эркек адамда адилеттүү болуп экөөнө тегиз карап караш керек болот. Күйөөңүз зинага барган жок, нике кыйыптыр, Кудайдан коркуптур. Бирок эгерде мындай сиз билип адилеттүү боло албай, ага ооп кетип же сизге ооп кетип экөөнүн бирөөнү жарга такып кое турган болсо, жок, бир никени эле башпаанек кармап, сизди карап багып жүргөнү жакшы ал учурдан да. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху дейт. Мен сизден кеңеш сурайын дедим эле. Турмушка чыкканыма 1 жылдан ашты. Жашым 18де. Өзүм тандап тийгем. Бирок тойго 3 күн калганда көңүлүм жок экенин билип тийбейм деп ата-энем айткан. Өзүм тандап тийгем деп атасыз, анан 3 күн деп атасыз да бул жерде. Ата-энем көнгөн эмес. Тийгенден кийин сүйүп кетесиң деп. Бирок 1 жылдан ашты, азыр болсо эми ажырашкым келип атат. Эмне кылсам болот? Себеби жок эле ажырашым талап кылып күнөөкөр боломбу? Күнөөкөр болуп каласыз, ооба. Мен жүрөгүмдөгү сүйүүнү ача албады деп ата-эненин да жүзүн жер каратып, улам никени жаңыртканда жакшы эмес да. Аракет кылыңыз, бала чакалуу болгондон кийин бул балдарымдын атасы деп дагы сүйүп кетүү ыктымалы бар. Анан өтө эле жакпай атса ал башка маселе, бирок мусулманчылыкта, динибизде ушул никеде өзүнүн касиети бар, адал нерсе. Сиз жакшылап көңүл буруп карап көрүңүзчү мына ушул сабактан кийин. Күйөөңүз сиз үчүн кантип аракет кылып, далалат кылып, таңзаардан кечке чейин иштеп, үй бүлөмдү багайын деп, ата-энесин, туугандарын карап атат. Болгону сиз инсаптуу көз менен карашыңыз керек болот. Анан ошол жылуу мамилесин карап, бир-эки жакпаган жери болушу мүмкүн, бирок жылуу мамилесин карап, ошону башпаанек кылып жашап кетиңиз. Далил, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул имам Муслим риwayatынан хадис: "Ла яфрук муъминун муъмина ин кариха минха хулукан радия минха ахар." Бул эркек адамга айтылган, бирок аял затына да тиешелүү хадис. Момун эркек аялыны биротоло 100% жаман көрүп калуусу мүмкүн эмес деп атат. Жаман көрүп калбайт. Бир мүнөзүн жактырбаса, башка жактырган мүнөзүн кармап жашап кетиш керек. Анан жакпады деп эле ажырашып кеткен жакшы чечим эмес. Эртең көбүнчө ажырашкандар биринчи никеме жетпейт. Биринчи жолдошум баары бир бөлөк эле деп өкүнүп калгандар. Өкүнүп калбай тургандай бираз күтө туруңуз, жакшы жагын көрүп, сүйүп калууга аракет кылыңыз. Бала чакалуу болгондон баардык ордуна түшүп кетет. Насип кылган турмушка, жазылган турмушта эми чанып бузуп кетүү мындай кыйын да, эртең баардык ордуна түшпөйт. Жеңил ойлуулуктан сак бололу. Анан Кудай Тааланын вадут, сүйүү берүүчү деген, жакшылык ороолоочу деген атын кайталап көрүңүз. Анан күйөөңүздүн эмнесин жактырбай атасыз? Акырын жолун таап айтыңыз, ушундай өзгөрүүгө аракет кылыңыз. Мен сизди дагы да жакшы көрүп сыйлай турган болоюн деп бир аракет кылып күрөшүп көрүңүз. Ажеп эмес, иншалла ортоңуздарга сүйүү түшүп, жакшынакай Манас атабыздай, Чубак устазыбыздай, Курманжан аткан эбиздей уул кыздардын энеси болуп калышыңыздар, ата-энеси болуп калышыңыздар ажеп эмес. Ассаламу алейкум дейт. Бөлөгө турмушка чыгуу кандай болот оюңузча дейт. Менин оюм маанилүү эмес, шариятта кандай деш керек? Менин оюмча, по-моему, же деп деген маселелер өтпөйт шариятта. Шариятта Алла Тааланын айтканы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дегени, аалымдарыбыздын туура түшүндүрүп жеткирген ошол маанилүү болот. Насап алкагында. Бөлөгө турмушка чыгуу кандай? Шариятта муну арам дебейт, болот. Раматылык Чубак устазыбыз дагы жооп берип кеткен, китептерде бар. Бирок жакшырагы деген маселе бар. Фиккул аулавият дейт. Бирок жакшырагы алыстан үйлөнгөнү жакшы. Анткени жакындан ошентип үйлөнгөндө баягы кыргыздар муну мындай кагаздын ичине катып айтып кеткен жери бар да, төркүнү жакындын төшөгү жыйылбайт деп. Эртең уруш чатак болуп калып, башка болуп, туугандар катташпай калыш коркунучу бар. Бул бир. Экинчиси, канчалык жакындар үйлөнө берген сайын ошончолук балдар бечел болуп калуусу, ар кандай майып болуп калыш коркунучу бар. Алыстан кан тазарган сайын, бул себептердин бири.
шариятта үйлөнсө болот, бирок ошол эле учурда шарият колдон келишинче алысыраактан үйлөнгөн жакшы деп үндөп өтөт. Бирок үйлөнсө арам дебейт.